Саламатсыздарбы? Мен Айбашева Айназ Айдаралиевна, Сүлктү шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы номер 1 орто мектебинин география мугалими болуп эмгектенемин. Бул наш голос коомдук фондунда координатор болуп иштей баштадым. Бүгүнкү семинардан биз зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча семинарда өтө жакшы темалар каралды. Мындан ары биз зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча, зордук зомбулукту жоюу боюнча көптөгөн жакшы иштерди жүргүзсөк болот. Ушул наш голос коомдук фондунун уюштуруучуларына, мүчөлөрүнө чоң рахмат айтып ыраазычылыгын билдиремин. Себеби дегенде биз коомдо болуп жаткан үй бүлөдөгү чоңдор жана кичинелердин арасында болуп жаткан зордук зомбулуктун алдын алуу, жоюу боюнча өтө жакшы маалыматтарды берип бизге багыт берди. Биз ушул боюнча иш жүргүзсөк, эң жакшы иштер, жыйынтыктар болот деген ишеничтемин. Албетте биз сиздер менен иштешүүгө тыгыз байланыштабыз. Ушул иштерди жүргүзүү үчүн көптөгөн максаттарды коюп, пландар түздүк. Сиздер менен иштешүүгө дайым даярбыз. Сиздерге чоң рахмат айтам. Саламатсыздарбы? Менин атым Улжан Жакыпова. Мен Сумбул айыл өкмөтүнө караштуу Искра айылында Садик Анарак балдар бакчасында тарбиячы болуп эмгектенип келем. Биздин добуш аттуу долбоорго катышып 3 күндүк семинарны окуп бүгүн аяктап жатабыз. Бул семинарда биз үй бүлөдөгү эркектин орду, аялдын орду, баланын тарбиялоо жолдорун, гендер түшүнүгүн, зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча жакшы маалыматтарды алдык. Буюрса, бул иш аркылуу биз элибизге жайылтабыз деген ойдобуз. Эң алгач биз үй бүлөбүздөн, өзүбүздөн башташыбыз керек экен бул ыкманы. Албетте бул маалыматтар боюнча жайылтканга аракет кылам. Сиздер менен иш алып барууга дайым даярбыз. Мен Кылычев Кубанычбек Оразалиевич, соцзащитада соц кызматкер болуп эмгектенип келем. Биздин добуштук коомдук уюмдун долбоору боюнча 3 күндүк семинар өттү. Сабак аябай бизге керектүү экен. Коомубузга, өзүбүзгө биз биринчи сабакты өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Өзүбүздү оңдоп, анан кийин анан айылдагы кошуналарды, жора жолдошторду, андан кийин анан элдерге команда түзүп, элдерге жакшы жактарын үйрөтүшүбүз керек экен. Бул зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча өтө зор сабак. Мен өзүм боюнча өтө керектүү маалыматтарды алдым десем болот. Кудай буйруса мындан кийин жакшы бир ийгиликтерди жаратып, элдерге жеткирип, ушул сабакты таратып, элдерге жакшы бир кызмат кылабыз деген ишенимдемин. Чоң рахмат баарыңыздарга.